Бизге бересиңер мына биздин администрациянын начальник управлениясы Осмонов аркылуу бергиле. Биз президентибизге дала иштетебиз. Сөзсүз түрдө президентибиз өзүнүн фондунан турукташтыруу деген фонд ачкан президент. Турукташтыруу фондунан акчаны берет. Мен билем, ал фонддо акча бар. Президентибиз элге дегенде токтобойт, сразу айтат. Бүгүн давай бергиле дейт. Эртең берейин десек, жок бүгүн бергиле деп ушинтип бизге талап коюп турат. Макулбу? Сизге дагы ошол октябрга чейин бере турган болот. Макулбу? Сиз отуруңуздар. Урматтуу эл журт, жана башында мен айтып өткөндөй, мен бул нерсени өзүм ойлоп таап эле, анан келип сиздер менен мындай жетекчилер менен иштеп аткан жерим жок. Президентибиздин талабы ушундай. Өтө катуу талап коюп атат. Мына азыр силерден кийин ушул жерде нарында, мен ушул жерден сразу Ошко учуп кетем. Вертолет менен. Эртең менен бул жерге учуп келдим, азыр Ошко учуп кетем. Оштон кийин Жалал Абадка өтүп барам, Жалал Абадтан Таласка барам. То есть бардык жерде талаптар бийик коюлуп атат. Талаптар коюлуп, иш мерчемдер аныкталып, бардык суроктору коюлган. Ошолордун ордуна биз бүт ишибиз керек. Мурдагыдай жай баракат жүрүп, нарынга келип 2 күн жатып, Ошко барып 2 күн жатып жүргөн убакыт жок азыр. Ошондо биз үлгүрүп калышыбыз керек, иштеп калышыбыз керек. Мына аксакалдарыбыз, жергиликтүү бийлик органдары, жергиликтүү жашоочулар колдоп, кубаттап турсаңыздар, Кудай буюрса, урматтуу президентибиздин жүргүзүп аткан саясаттын негизинде мамлекетибиз такыр башкача болуп өзгөрөт. Бүгүнкү күндө экономиканын өсүшү СНГ мамлекеттердин арасында эң биринчи орунга чыкты. Эмне үчүн? Себеби мурдагыдай уурулук жок, мурдагыдай коррупция жок, мурдагыдай мамлекетибизди коркутуп үркүтүп турган бандиттер же улуттук, то есть уюшкан кылмыштуу топтор жок. Нарында да болуп жүргөн, аксакалдар айтса түшүнөт болуш керек. Уюшкан кылмыштуу топтор келип бийлик органдарынан бери коркутуп, бизнесмендерди коркутуп, өздөрүнүн экинчи бир башкаруу системасын түзүп алышкан. Барын ташталганын чыгардык азыр. Кыргызстан боюнча бир дагы жерде уюшкан кылмыштуу топ жок. Жана мындан ары болбойт. Эң эркин өзүнүн таза эмгеги менен, пешине тери менен тапкан акчасын бала чагасына жумшап, өзүнүн жыргалчылыгына жумшап, иштеп ойноп күлүп жүрүш керек. Мына ушуга шарт түздүк.